Сүйүү үчүн эмнелерди гана кылбайсың, сүйүүнүн баягы жалына кабылган көп чыгармачыл жаштар дагы аларды ырсаптарга батырат эмеспи? Менин колумда сүйүү тууралуу, ата мекенге болгон сүйүү, ата энеге болгон сүйүү, анан деги эле махабат тууралуу ырлардын бардыгы Самалык 16 деген китепке чогулган. Бул жерде 47 автор бар. Айталы, буларды калемгерлерди, жаш калемгерлер деп айтсак болот экен. Бул китеп тууралуу деги эле жаш авторларга, калемгерлерге колдоо тууралуу алдыда сөз кылалы деп мейманыбызды чакырдык. Бизден бүгүнкү эфирибизден алгачкы мейманын тааныштырсак, Кыргыз патенттин алдындагы интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун чыгармачыл демилгелерди шыктандыруу бөлүмүнүн башкы адиси Акун кызы Динара бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кутман. Саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен сиздер дагы. Кош келипсиз. Алдыбызда Самалык деген китеп турат. Бул баягы жакында Кудай буйруса бет ачары болот деп турасыздар. Анан Самалык, 7 жаш автор деген сыяктуу бир сон долбоорлорду ишке ашырып жүрөсүздөр да. Бүгүнкү күндө кандай жемиштерин берип жатат? Жакшы суроо. Эң алгач биздин мекеменин ишмердүүлүгүнө токтоло кетсем, андан кийин сиздин сурооңузга жооп берсем деп турам. Кыргыз патенттин алдындагы интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду так мына ушул авторлорду, маданият жана искусство ишмерлерин ойлоп табуучулукту колдоо, чыгармачылык жактан өнүктүрүү максатында интеллектуалдык менчик системасын дареметтин бекемдөө максатында түзүлгөн болчу. Мына ушул интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун милдеттерине ушул авторлорду колдоо болуп эсептелет. Жана авторлорду колдоо үчүн биз бир катар долбоорлорду ишке ашырып келебиз. Мына сиз айтып жаткан Самалык 16 адабий альманахы 2000-жылдан бери чыгып келет. Мында кимдер чыгат? Тырмагалды туңгуч чыгармалары бар авторлордун эмгектери жарык көрөт да. Сиздер мүмкүн билет чыгарсыздар. Баягы Союз мезгилинде Учкун деген сериядагы китептер чыгып жүрчү. Мына ошол китепте жаш калемгерлердин эң алгачкы чыгармалары, ырлары, прозалары ушуга чыкчу да. Союз таркагандан кийин ал бош болуп калды. Биздин Кыргыз патент мына ошол боштукту, ошол кемтикти толтуруу максатында Самалык адабий альманахты чыгарып келет. Быйылкы жылы ушул Самалык 16 ирет Самалык чыгып жатат. Бул арада көптөгөн ошол кезде үмүт арттырган, ишеним туудурган жаш калемгерлер азыркы учурда айрымдар да мындай белгилүү акын жазуучулар болду деп айтсам жаңылышпайм. Азыр сиздер айтасыздар, мисалы ким депчи. Эң эле А дегенде эле айтарым, мынакей Таштанбек Чакиев деген агайыбыз, Нарсулуу Гургубаева деген акын эжекебиз бар, Элмира Ажыканова деген авторлорубуз бар, Миргүл Наралиева деген. Миргүл Наралиева боюнча да айта кетсем, жакында эле бизде улуттук сынак деген да бар. Дал ушул авторлорду колдоо боюнча мында эми такшалган авторлор катышат да. Ошондо дагы конкурска катышып, бул жеңүүчүлөрдүн бири аталып, былтыр анын китеби жарык көргөнүн, жомоктору да чыгып, балдар үчүн ошол жакшы бир китеби жарык көргөн. Ал эми мына Самалык болсо, ушул сиздер берген мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетсем, жакында 20-апрелде ушул Самалыктын бет ачары өткөрүлдү деп турабыз. Бул китептин бет ачары бүткүл дүйнөлүк китептер күнү менен автордук укук күнүнө карата өткөзөлү деп турабыз да. Ошол китептен жаш авторлордун, калемгерлердин ырларын окусам, билсем да мен өзүңдөн айрылганым дейт, билмек сенге салып көп кайгырбадым, бурулушта баш ийип кала бердим, барагыма чиймелеп кайгырларын дейт. Мейли жолдор бир болбосо болбосун, мөлтүрөгөн көзүң жашка толбосун, күндөр өтсө унутулар кайгымың, кош сүйгөнүм бизди Кудай колдосун дейт. Эми ушундай авторлорду кандайча кабыл аласыздар? Деги эле сынак жарыяланабы, аларды тандап алуу процесси? Бизде ушул авторлордун чыгармачылык ишмердүүлүгүн колдоо, өнүктүрүү, эл арасына жайылтуу, таланттарды аныктоо максатында бизде 3 долбоорду ишке ашырып келебиз. Мына 2000-жылы Самалык
деген атайын жаш калемгерлер үчүн болсо, кийин 7 жаш автор бул 2009-жылдан бери ишке ашырылып келет. Ал эми такшы алган акын жазуучулар үчүн бул Кыргыз Республикасынын авторлорунун арасындагы улуттук сынак жарыялайбыз. Быйылкы жылдын эсебинен 7 жаш автор жарыяланды жана Кыргыз Республикасынын авторлорунун арасындагы улуттук сынак жарыяланды. Ал эми самалык өткөн жылы жарыяланып, анын жыйынтыгы мынакей бет ачарында көргөзөлүү деп турабыз. Кандай негизде бул сынактар өткөрүлөт? Ар бир айтып аткан мына 3 сынактын өзүнүн жол жобо шарты, талабы ар кандай. Мисалы самалык 16-га жаңыдан калеми төшөлүп, көкүрөгүндө көрөңгүсү бар, ушундан бир нерсе чыгат деген жаш калемгерлердин чыгармаларын мында да конкурстук негизде электрондук почтага жөнөтүш керек болобу же кандай? Электрондук почтага жөнөтүлөт. Биздин атайын расмий сайттарыбыз бар, Кыргыз Патент KG деген. Ошондо баардыгы жазылган, жобосу дагы жазылган, атайын өтүнмө толтурулат, өтүнмөнүн формасы берилген. Мына ошол формасын толтуруп бизге чыгармаларын электрондук түрдө жөнөтүшөт. Анан жөнөтүп коюп эле биз алып кабыл алып койбойбуз. Мында дагы булардын үчөө тең конкурстук негизде. Мында атайын калыстар тобу иштейт. Калыстар тобуна кимдер кирет? Ооба, ошол кызык болуп атат бизге. Кимдер аларды кабыл алып, кандай критерийлердин негизинде тандашат? Үчөндө тең белгилүү акын жазуучулар. Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, адабият таануучу, адабий сынчылар, филология илимдеринин доктор кандидаттары, окумуштууларды биз калыстар тобуна атайын буйрук менен, алардын макулдугу менен чакырып, ушул иштерди карап берсеңиздер дейбиз. Анан анда атайын баалоо баракчасы бар. Баалоо баракчасында атайын чен бийликтер бар. Ошонун негизинде калыстар тобу карап, талдап, ушул баланыкы же ушул автордун чыгармасы жарайт. Ушунку кийин бир нерсе болот, ушуну таптайлы. Ушул жаш калемгердин чыгармасын жаңыдан жазып келатканда булакты көрсөң көзүн ач деп коет эмеспи? Ушул бала балким деген колдоо көрсөтсөк, кийин бир нерсе чыгар. Мүмкүн залкар акын жазуучу Чыңгыз Айтматовдой бир жазуучу, Алыкул Осмоновдой бир акындыга биз бир чыйыр салып берербиз деген үмүт байлап, анан ошол самалыкка киргизебиз. 7 жаш авторго самалыкта деген атайын топтом болот отпойбу? Мисалы проза, поэзия чогуу эле кирет да буга. Алардын алгачкы чыгармалары. Ал эми 7 жаш автор долбоорунда болсо, мында жеке автор китеби чыгат. Ар мында 7 жаш автор деп аты айтылып тургандай эле 7 автордун өздүк жеке авторлук китеби жарык көрөт. Мунун баардыгы Кыргыз Патенттин каржылык жактан колдоосу менен. Ошондой эле улуттук адабий сынакка мында 30 жаштан жогорку Кыргыз Республикасынын жарандары, чыгармачыл өкүлдөрү катышат. Анда номинациялар бул 2 сынакка караганда, 7 жаш автор менен самалыкка караганда, анда номинациялар көп. Анда кандай номинациялар бар? Биринчиден проза, поэзия, балдар адабияты, илимий популярдуу чыгарма, альбом каталог, бул сүрөтчүлөр үчүн арналган. Ошондой эле социалдык, гуманитардык багыттагы плакат, брошюркалар боюнча атайын номинация жарыялайбыз. Дагы баса белгилеп айта кетчү нерсем, мына бул улуттук сынакта биз 8 номинацияны бир эле жарыялап салбайбыз. Анын баардыгы калыстар тобу, уюштуруучулары аркылуу быйыл кайсыл номинация боюнча жайгаштырсак, жарыяласак болот деп кеңешебиз. Өткөн 2020-жылы улуттук сынак боюнча биз проза, поэзия, иллюстрацияланган балдар адабияты, альбом каталог жана социалдык, гуманитардык багыттагы брошюра, плакаттар боюнча жарыялаганбыз. Ал эми улуттук сынак 2 жылда бир болгондугуна байланыштуу быйыл болуп атат жарыяланып. Ал улуттук сынакка сынактын кабыл алуу мүнөтү 30 апрелде бүтөт. Ошол сынакка деген биз 4 номинация боюнча жарыяладык. Проза, балдар адабияты, драма жана илимий популярдуу чыгарма. Эң жаш мына ушул сиздердин долбоорлорго катышкан калемгер авторлор жөнүндө айтып бересизби? Эң жашы мектеп жашында болсо керек, э? Ооба. Мына бул самалыкка мектеп окуучусу. Эң жашы 5-класстан. 5-класстан. Мына азыр мен эгер жаңылбасам, ушунда
Айдана Мирланова. Ошонун жомоктору жөнүндө жазган мындай алгачкы чыгармалары ушуга кирди. Калыстар тобу да өз баасын мындай сын өлөгүнөн өткөзүп, ушундан идириги бар бир нерсе чыгат деген негизде ошол өткөзүштү. Азыр биз жаш калемгерлерге колдоо катары, стимул, мотивация берүү катары болгон долбоорлор тууралуу сүйлөшүп атпайсызбы? Ырлары эфирлерден кеткен жаш акындарга дагы кандай айталы, ошол калем акы төлөөдө бул жагы кандай болуп жатат? Бул боюнча бизде атайын башкармалык бар, автордук укук жана чектеш укуктар деген башкармалыгы. Сиздер айткан суроого ошонун баардыгы жооп берет. Калем акы төлөнөт. Бул боюнча 6800 86 телефону менен атайын консультацияларды алып, ошолго мен атайын ушул көрүүчүлөр үчүн ушул телефонду айтып атам. Кимде ким кызыктырып, калем акы мен ушундай ырларым бар эле, канча болду, радиого кетип атат, телевиденияга, кафе, ресторандарда ырдап атышат дегендей, ошол боюнча баардыгы бизде атайын бир башкармалык иштейт, кызматкерлер, адистер. Бүт баардыгы эсептелет, ким канча баардыгы келип, мында атайын гиперграф деген атайын программа бар, ошол боюнча эсептеп, жана мен айткан 6800 86 номери менен байланышып, өздөрүнүн суроолоруна жооп ала алышат да. Эгерде Кыргызстандын ичинен калем акы тууралуу кеп кылуу оңой болгон болсо, ошол эле кыргыздын ырлары казак жергесинде же башка Орто Азияда, ал тургай чет өлкөлөрдө ырдалышы мүмкүн да. Бул жагы кандай болот? Ошол бул боюнча атайын жанагы мен айтпадымбы? Бүт эле ошол жерден эле сурап консультация алса болот. Албетте анын баардыгы деген бизде эл аралык келишим дегендер бар. Атайын түзүлгөн меморандумдар дегендер бар. Ошолордун негизинде ишке ашырылат да. Түшүнүктүү. Дагы кошумча авторлорго кандай кошумчаларыңыз бар? Самалыкка канча жаштан баштап катыша алабыз деп сурашат да, көпчүлүгү мындай берген суроолор. Самалыкка мектеп жашынан тартып 30 жашка чейинки окуучулар, жаштар, студенттер катыша алса, ал эми 7 жаш авторго 18 жаштан 45 жашка чейинки чыгармачыл жарандарыбыз катыша алат. Улуттук сынакка 30 жаштан жогорку. Улуттук деп айтылып турганда эле мунун өзү бир олуттуу бул сынак экени өзү мындай айгинелеп турат да. Анан муну улуттук сынакка деле ар ким мындай даап деле катышты. Айрымдары ушундай айтышат да, мындай сүрдөйбүз деп. Себеби ал жака деген 4төн, 3төн, 4төн китептери чыккан, Улуттук жаштар союзунун мүчөлөрү, такшы алып калган кесипкөй акын, жазуучу, калемгерлерибиз катышат да. Мында деле конкурстук негизде. Анан конкурска катышып коюп эле жеңүүчү деп табылдык, эми китебиз чыгат дегенде ойдон алыс болуш керек. Бизде конкурстан Калыстар тобунун кароосунан сын элегинен өткөндөн кийин бизде ведомстволор аралык жумушчу комиссия деген бар. Мында биз өзүбүз эле акын жазуучулар кирбестен, мында башка министрликтен өкүлдөр да кирип, ушул конкурс мындай туурабы, кандай жүрүп атат, калыстык менен кабыл алындыбы деген сыяктуу критерийлерди карап анан алар беришет. Алар сунуштагандан кийин башкармалык бар. Башкармалыкка да дал ушул сыяктуу эле өкүлдөр кирет, Кыргыз патенттин кызматкерлери, акын жазуучулар кирет дегендей карап, анан ушул акын жазуучунукуна китебин чыгарып берсе болот деген чечимди чыгаргандан кийин анан китептери жарык көрөт. Мында да Кыргыз патенттин финансылык колдоосу менен. Анан өзүңүздөр деле байкасаңыздар керек, биз Кыргыз патент негизделген күндөн тартып, интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду уюшулуп ишке кирген күндөн тартып, чыгармачылык жактан жакшы эле мындай сыймыктануу менен айтам, мактаныч эмес, сыймыктануу менен айтам, жакшы жардам берип келаткан мекемелердин бири. Көп эле акын жазуучуларыбыз өздөрүнүн ыраазычылыгын айтат. Бизден көп китептери жарык көргөн акын жазуучулар, алар гана эмес, сүрөтчүлөрдүн да альбом каталогдору, эмгектери жарык көрөт. Биз бул авторлордун китептерин гана жарык көрүп эле колдоруна тапшырып койбостон, таратуу менен бет ачарын өткөзүп беребиз. Мисалы сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсүн уюштуруп беребиз. Жана чет өлкөлөргө да чыгышына кандайдыр бир деңгээлде
ушул иш чараны өткөрүп беришине дагы биз жакындан жардам берүүгө аракет кылабыз. Мындан сырткары илимий конференциялардын өтүшүнө маалыматтык жактан колдоо көрсөтүп деген ушул сыяктуу иштерди интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду аткарып келет бүгүнкү күндө. Ооба, сиз өзүңүз белгилегендей, булак көрсөң көзүн ач дегендей бир канча мыкты тайгүлүктөр деп коелу, жарышка сиздер менен биргеликте чыга берсин. Сиздер мотивация бере бериңиздер. Аларды колунан көтөрүп тургузуп, мына ушул коомчулукта керектүү уул кыздарга өзүңүздөрдүн колдооңуздарды берип жүрө бериңиздер. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Чоң рахмат. Мен болсо Орозбай уулу Деңизбектин өрүк зарлуу өрөөндөн чыккан жаш акындын ыры менен аяктагым келип турат маегибизди. Кызыл чоктой кызарып алаканым, кылымдарга от кармап баратамын, доулбасты ургулап уран салып, доорлорго үнүмдү таратамын. Өмүрдө буга чейин жарала элек, өзүмдөн укмуш акын жаратамын. Сонун убада, биз чыгармачылык досторго өзүбүздүн саламыбызды айтабыз дагы, эфирибизди улантабыз. Чыгармачылык жаштарды колдоо боюнча алдыда сөз кылдык. Ал эми достор дегенден алыстабай Тилек Найманбаевден сонун досторго арналган чыгарманы сиздерге арнайбыз.